урматтуу талапкерлер, мамлекеттин келечеги коркунуч жаралып жаткан учур келди. Бардыгыбыз элибизге дагы үлгү көрсөтүп сүйлөшсө болот экен. Бардыгыбыз ынтымакка келсек болот экен деп биз атайын мына бүгүн пресс-конференцияны уюштуруп жатабыз. Президенттин милдетин аткарган адам бул так конституцияда жазылып турат. Шайлоого катыша албайт. Мыйзам жол бербейт. Ошол себептен мен президенттин милдет аткаруучудан баш тарткам. Мен деле анда бир 2 ай отуруп партиялаштардын баарын жооптуу кызматтарга коюп алып туруп анан кийин 14 болгондо арыз жазып туруп чыгып кетип калбайт белем. Бирок 2005, 2010, 2020 жылдагы болгон элдин нааразычылыгы эмнеден болуп чыкты? 2005 жылы ушул Алга Кыргызстан үстөмдүк кылып бардыгы эле ошо бир партиянын, бир президенттин тарапташтары бардык бийлик бутактарына отургандыктан келип эл көтөрүлгөн. 2010 жылы ушул ак жолго каршылык көрсөтүп эл көтөрүлгөн. Мына 2020 жылкыны карасак, аяктан дагы бир 2 партиянын бардык адамдары бардык жерлерде мыйзам бодоно бузулганынан эл нааразы болду. Шайлоонун жыйынтыктары боюнча, шайлоонун өтүшү боюнча. Бүгүн системалуу өзгөрүү болду. Эмне өзгөрдү? Эчтек өзгөргөн. Болгон партиянын аты өзгөрдү. Негизги талапкерлердин биринин партиялаштарды бардык жооптуу кызматтарды ээледи. Кадыбек Тапашев айтып кетти, партиялаштар эмес, жактоочулардан бери баягы эле кудалар партиялаштардан орун артса кудалар барып отурду. Эми ушул кудаларды да таластан көрдүңөр. Кудайдын калпын элдин астында уялбай туруп айтып атат да. Мен дейт, элди тынчытыш үчүн кудаларымды кызматка койдум дейт. Атайын кызыгып көрдүм. Кудаларын кайсы күнү койгон экен? 21 октябрда кызматка дайындап туруп, 21 октябрда толук кандуу бийликти колуна алган, митингдин баары токтогон. Жал кудалар эмне ту элде ушунчалык аброй бийик бекен, элди тынчытпай отургандай. Эми ушул калайын калпты жыйып алып, ош жерден Кудайдын калпын уялбай айтып атат да. Мен дейт, кудаларымды аргасынан элди тынч үчүн койдум дейт. Эми ушуга ким ишенет? Атайын карадым айтпай, өкмөттүн токтому 21 октябрда чыккан экен. Ошондой адам кантип эртең мамлекетти башкарат? Эгерде калыс боло турган болсо, эгерде адилеттүү жетекчи боло турган болсо, алгачкы кадамдар эле туура болмок. Тилекке каршы алгачкы биринчи кадамдар эле жалаң мыйзам бузуулар менен баратат. Бул ээрге отура электе, шайлана электе буну кылып атса эртең эмне болот? Отура электе эле жетим тоону берем деп атат. Шайлана электе эле кызматка келе элек жатып эле баягы кумтордун арты менен баатыр болуп аткан, кумторду тийбейбиз, козгобойбуз, алтын түгөнүп калды деп бир Кудайдын калпын айтып атат. Президенттин милдет аткаруучудан баш тартып премьер-министрден кетип атканда аяктан дагы бир калп айтты. Мен дейт, президенттин милдет аткаруучудан өз ыктыяры менен баш тартып атам. Премьер-министрликтен өз ыктыяры менен баш тартып атам. Катардагы талапкер катары шайлоого катышуу боюнча чечим кабыл алдым дейт. Бул калп. Президенттин милдетин аткаруучу жана премьер-министр болуп шайлоого катышканга мыйзам жол бербейт. Аны дагы элге бир милдет катары айтып жатат. Калптын казаны кайнабайт деп кыргыздар бекер айтпайт. Мындай жол менен бийликке келе турган болсо, мунун арты жакшы болбойт. Кларайым айтып кетпедиби? Жанагындай одоно мыйзам бузуу фактылар менен бийликке келе турган болсо, мамлекеттин имиджине, жанагындай соттун чечимдери мамлекеттин имиджине шек келтирет деп, аброюна. Мен кошумча айтып кетет элем. 90 жылдан бери, мына 70 жыл союзда болдук, андан бери мына 30 жыл өз алдынча эгемендүү мамлекет болуп келатабыз. Бир 70-90 жылдан бери ушул юридикалык негиз, юридикалык практика, юридикалык ушул система, сот системасы, тергөө системасы ушунун баары калыптанып келаткан акырындык менен. Ошол канча деген жылдап келаткан системаны бир кыска мөөнөттө сындырып атат да. Мындан кийин биз эмне дегенге жол ачып атабыз? Мыйзамды буза берсе болот экен.
соттор каалагандай чечим чыгара берсе болот экен. Биз укуктук мамлекетти курабыз деп келаткан жерден кайра артка кетип атпайбызбы анда? Баарыбыз анда аскер чогултайлы. Булардай болуп баарын курал жарак менен камсыздайлы аскерибизди. Биз каяка баратабыз? Биз мамлекет болбой ошол полевой командирлерди топтоп Афганистан болобуз деп. Элибиз ойлонуш керек. 10 миң деген күбөлөрдүн астында коркпой туруп, тапанча колдонуп, белгилүү кыргыздын саясатчыларына ок атууга чейин барышты. Ошонун үчүн ким жооп берди? Сураган киши барбы? Ошол аткан киши ким? Ал кандай жоопкерчиликке тартылды? Таш менен ургандар ким? Кимиси кандай жоопкерчиликке тартылды? Аныкталдыбы деп бир сураган киши барбы?